аты бар болчу. Элдик курултай деген менен эл үчүн иштебей, билгенби, билбегенби, бирок комшу мамлекетке иштеген. Лидерлердин бири комшу мамлекеттин агенти. Туура эмес айтсам мына, Gökhan менен офицерлерин чакырсын кайрадан допроско. Бүт документтер бардыгы бар. Ошондуктан мындайда кандай гана кыйын замандардан өтүп аттык. Бирок дагы бир жолу айтам, ошо энергетика долбоорлору ишке ашпаганда азыр деле комшуларга бүжүңдөп кор болуп жүрмөкпүз. Анан мына 16 жылы билесиңер, Кудайга рахмат, Өзбекстанга жаңы президент шайланды. Шавкат Миромонович Мирзиёев урматтуу. Бул башка бир адам. Мирзиёев президент болгондон кийин Орто Азияга толук бойдон тынччылык келди. Ага чейин бир Кыргызстан менен конфликт чыгат, бир Тажикстан менен конфликт чыгат. Мирзиёев келгенден кийин мына Орто Азияга тынччылык келди. Бирок мен ошол жылы акыркы айларында 16 жылдын Мирзиёевке биринчи жолу барганда иш сапары менен тең ата сүйлөштүм. Анткени мурун бизге светти газды өчүрсө, акыбал башка болчу. Мен ошондо мына урматтуу Шавкат Миромоновичке аны 7 жылдан бери билем, мамилебиз жакшы. Мен айткам, Шавкат Миромонович, билесиздер, мына мурун светти газды силер өчүрсүңөр, азыр мына Кыргызстан энергия кольцодон чыкса, жаңы жылды Ташкент свети жоктошот десем, ал акылман киши. İşte bilgen kişi, al kişi etti, bilem dedi. Bilem dedi. Bırak albette biz anday Karimov'da turup anday jamandıkka bargan yok bisi, barbaş gerek eşen. Teskerisince şunda жылы mamile menen, çegaranın jarmısı büttü Özbekistan menen. Şunu mezgilde koldanıp kalgan meselelerinde barın çeçip alış gerekti. Çeçpey, sozduk durup otursa, buna Voruk'ta yol attı. Tacikstan'ın anklavi Voruk, görüp atasыңар kандай болот. Antkeni mına 14, 15, 16 жылдары сүйлөшүүлөр болгон. 16 жылы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков болду. Анан президент болду. Ошо бойдон бул маселе унутулган. Antkeni булардын бир эле маселеси бар. Атамбаев деп жоготуш керек. Элди коркутуш керек. Үй бүлөлүк пландык режимди kuruş gerekti. Болгону bir maksat. Antkeni mundayda estep gelsek, estesek, bir yıl murun emne bolgon. Men bir yıl murun marttın ayagında, 31 Mart'ta CS'ten, andan keyin press konferensiyadan Sooronbay Жээнбековго дос катары, анда дос деп дагы эле эсептечүмүн. Болгону 3 нерсе айткам да. 3 нерсе айткам. Söke tak айтып атам да, болгон айткам да. Söke, эгерде коррупция менен күрөшөм десең, Райым миллиондой досуң болбош керек деп айткам. Анан айткам, эгерде Асылбек Жээнбеков мандатын өткөрүп бербесе, мына Мискенбаев айткандай, анда үй бүлөлүк режим курулуп баштайт деген. Анда парламенттеги депутаттын баары тең Асылбектин көзүн карап болот деген. Мына ал да айткандай. Мына Рыскелди Момеков менин айтып атпайбы? Өкмөт түкүрүктөй депчи. А бирок парламентти карасаң, бир тобу чимкириктей да. Жанагы кички баланын мурдунан салаңдап калат го, жерге түшпөй, жары кетпей. Асылбек тартып алса тартып алат. Çimkir dese çimkiret degende ol kaldı. Bu ayağında aytkam söz saati et Sooronbaydı. Görüp atasыңар ayağında jamanatты Sooronbay Жээнбеков болуп атат. Men aga жарым тартып айткамын да. Анткени душман сүйгүсүп айтат. Дос үйгүсүп айтат деп. Шуну айткам. Үчүнчү нерсе айткам, могу ТЭЦтеги авария деп Сапар Исаковду күнөөлүү болуп салбадыбы? Жээнбековдор парламенттеги devir депутаттар фамилиясына чейин атап мынасат бүткөнү калды авария боюнча. ТЭЦтин авариясына кем күнөөлүү? Чындыгында айтып атпаймынбы? Азыр ТЭЦтин 2 бөлүгү бар. Эски ТЭЦ, жаңы ТЭЦ. Авария
TES'in eski bölümünde olganda. TES'in eski bölümün remontu için 2016 yılı 2017 yılı 880 milyon son bölümü. 880 milyon son bölünüp o şu eski TES'in terezesi aynekleri oruna oldu. Hazır sottan atıyor şu aynekleri bolup sehterdi cılт albay, mangaldardı jaktık, bari bir datçıklar üşüp kaldı, avare oldu. Oşol geçti 2 yıl Premier Minister Sooronbay Jeenbekov olmadı mı? Ayın nege türmede Sapar Isakov oturatlar? Oşonun bari nukkanın orunda Sooronbay Jeenbekov teskere kılmadı. Sapar Isakov'tu kamattırdı. Ağa oşup Kuvan Kulmatov'tardı kamattırdı. Emnege? Antkeni karasa bu Jeenbekov'tar 13 yılı Rahim menen jaman bolçu biroq 11 yıldan başlap jittaş kalgan endi. Rahim meni onun arkasında 11 yıldan başlap gubernatör Jeenbekov, депутат Asılbek Jeenbekov, anan keyin spiker Asılbek Jeenbekov, anan keyin premier minister Sooronbay Jeenbekov, эми президент Sooronbay Jeenbekov turat. Kimdin zamanı? Rahimlerдің zamanı. Muna egerde Kuvan Kulmatov taможняны azırga çeyin жетектесе, almağa açık aytkan. Men aytdım Kuvan sen ubagında 3 yılın içinde Sapar Isakov oturgan 3 yılın içinde taможня çoğultkan akçаны 3 есе көбөйттүңүң деп şu elge жардам болsun. Muna jaş premier ministerge жардам болsun. Oşentip көбөйтүп бер desem maga Kulmatov aytkan 3 есе көбөйтпөсөm дагы бирок ошого жакын көбөйтүп берем дегенди. Анан кийин мына Кыргыз мамлекетинин киришесинин 40%на чейин таможня берет. Ошо 40%ын мисалы 80% кылып койсо 2 есе көбөйтүп Кубан Кулматов менен Сапар Исаков кимге жаман болмок? Bir günde 10 есе көбөйгөн сборлор. Bir günde 10 есе. Meyli. Buna ötken 1,5 yılın içinde 10 есе köböyböy, 1,5 есе, 2 ese köböysün. Kança akça gelmek büdjetke. Emi olsa Sooronbay'dın, Asılbek'tin dostuna degenden korkuşup bir kılandı. Buna men doktum Dordoy'da Rastamoşka tarifin $1.30 $3 kılıp koyuptur. Bu çındığında abdan jaman nersedi. Men bunu jakşı bilem. Antkeni egerde sen $1 $3 kılsan Kırgızstan'a Rastamoşka'ya kim gelet andı? Kazakistan'a barattı. Bu teskerisi olattı. Tarifti köböйтүп, штрафты çoğoytup, büdjetти tolturup öyle uğurlarda orduna koyuladı. Çok uğurda var. Çok uğurda var. Anan dağ bir kalıştıkta aytayında mına görüyotam ayıldıklar oturat. Egerde Albek İbrahimov'un Çinli günösü bar olsa da birle sıra vereyim. Anda emni Albek İbrahimov'un tarpeda tura mesattı dep durup Kuvan Kulmatov'un mektepli tura mesal dep şu iki işte biri biriktiriyor atattı. Tarpeda kayda, mektep kayda. Ya munday sotqa, munday bilikке kim işeni? Hiç kim işenmedi. Şonduktan munday da men kayırganım başkaça bir mamlekette ötkürdüm bilen. Köçmender oyundu, Kırgızpız dep, Kırgız jaranыбыз dep maşın götürüp kaldılar Kırgızlar. Mına tarih yılı, imandılık yılı dep bütürüp attım bilen. Emi olsa mına imandılıktın orunda mamleketlik ideologa katarı satkınçılıktı kılıp atar. Sen satsan jakşısın da, satmasan kamayır. Janındakiler karagılar, satkınlar, satkınlardın zamanı gelip atar. Bu kanday şomduk. Komşu mamleketler gülüp atar. Biz kaygırıp atarız. Bırak, barınlardan
Кечирим сурайм. Ömür boyu үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тышын эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Бирок мындай да, мен өз катамды дайыма оңдойм. Кудай буйруса баш аман болсо, ушундай чындыкты дайыма айтам. Анын үстүнө булар ойлоп атат да, мына эптеп Атамбаевди жоготсок, же саясаттар, мына Жапаровго окшогон акылмандар мыйзам жазып берип атат. Же такыр эле жок кылсак, анан тынчыбыз деп, андай болбойт. Ой, кыргыз эли башка. Атамбаевди керек болсо өлтүрүп салсаңар дагы ордуна 100 000 деген Атамбаевдер чыгат. Анан көрүп атасыңар, мына Воровда чек араны ситуацияны караган эч ким жок да. Эмнеге мындай? Мына ГКНБ, МВД Бишкектен баштап район айылдырга чейин эле иши башкады. Башка иш менен элек. Ким каршы сүйлөп атат? Ким Атамбаевди колдоп атат? Ой, кылар ишиңер жок болсо, ошонун баарын топтоп туруп, офицерлер бар экен. ГКНБ, МВДнын ошол офицер топтоп туруп, чек арага жөнөткүрөт. Чек арага турсун. Анан мындай кайгырасың да, силердин башка кылар ишиңер жок. Уят. Ошондуктан мындай да бир нерсе айткан эмесмин бир жыл мурун. Ушул жерден атар заманы келди. 29 мартта Сооронбай Жээнбеков мага үйгө келген. Дастарканга отурганбыз. Коньяк менен аракты ичип. Мен коньякты ичип коем. Кытайдан алып келген рюмкам бар 10 грамм. Сооронбай ағын ичет. Қалып десе күбөлөрүм бар да керек болсун. Раядан баштап бир топ бар да. Анан кийин мындай да 4 сааттан ашык сүйлөштүк. Анан менден суранды, ушуларды Ашылбекти, Райымды, Сапарды съездден айтпады. Мен айттым, Сооронбай, мен мына декабрден бери, мен ноябрдын аягында гана билдим да. Райым ким экенин, шайлоого акча ким берген экенин Сооронбайдын. Анан мен айттым, Сооронбай, сен мени канча жолу сүйлөштүк? 10 чакты жолу сүйлөштүк, укпай атасың дедим. Мен муну жок дегенде дос катары айтпасам, мүмкүн ошондо калсын дедим да. Анан айттым, жок, дагы эле андай эместигинде деп туруп алды. Райымына болушуп, Асылбекке болушуп, анан ошондо айткам, Сооронбай, соке дечимден да, соке, сени карап Бакиевди көрүп жатам dedi. Seni karab Бакиевди көрүп жатам деп айттым. Мына бир жыл мурун айткан сөз ал да чындык болуп чыкты. Ошон үчүн кечирим сурадым, анткени Бакиев кандайга чейин барганын билесиңер. Албетте азыр мамлекет башка, эл башка. Ошол эле күч органдары Сооронбай менен Асылбек үчүн, Райым миллион үчүн өз элин атканга барбайт деп düşünüyorum. Анан кийин бүгүн да ушу Сооронбай Жээнбековго кайрылгым келет. Эми бир жыл мурун Кудай дос катары эмес, дос катары кайрылбайм, анткени Кудай баарыбызды мындай достордон сактасын, Кудай сактасын. Экс-президент катары кайрылат элем. Өмүр бою үй бүлөлүк, авторитардык, кландык режимдерге
karşı çıkan adam katarı kayrılgım gelip atat. Sorunbay Ceymek, sen şu Jalangana partiyani bölüp, Cahit Kölevatonu bölgün yoksun. Sen elinizi bölüp atasın. Men seni ataylap, hoşlanıp gelgem kara kılcı adam. Tündük düştük bol olsun, el bir olsun der. Sen elimizde çok jaraka jasap başladın. Eldi bölüp başladın. Buna Kur'an okuğanға çeyin girip başladı görüp otamız. Tokto. Geç bolalekte tokto. Antkeni el degen bu sel. El çıday. Daha kançarın çıdarın bilbe. Bırak el bir günü koygonso el seldey болады. Hiç kim toktata albaydı. Hiç kim toktata albaydı. Biz seni görgönbüz. Biz seni görgönbüz. Oşonduktan mına Kırgızstanda жасай turgan iş abdan көп. Mına dagı bir provokatörler gelip otur. Mına Asılbek menen Rayımdın adamlarıdır. Hurmatlı mekendeşlerim. Hurmatlı mekendeşlerim. Mundayda emne gına kılbasın Kırgız eli, dayma Kırgız eli olup kalan. Anan keyin biz ынтымақты, birimlikti saqtashimiz gerek. Bizge birdikti Kırgızstan gerek. Bizge egemendi Kırgızstan gerek. Murunkuday Kırgız eli korgol bolsun. Murunkuday Kırgızstın başçıları barıp durup birönün kaşığına başın tosposun. Je başka jagı. En tuura. Anan keyin hazır dele geçemez, hazır dele geçemez. Mümkün men Turamya söyleyatan bu. Bırak bargan sayın karasam şu Bakiyev'tin rejimin eskeri paratavus. Teskerisinçe buna Bakiyev'tin gezinde dağı yakınlarıma bala çakam asıl çümez. Buna ötken yıldan beri anda işlerde bala otat. Mundayı plastikti men gerek bolsa Bakiyev'tin zamanında görgön emesinde açık aytadi. Emi bular kuurakken Bakiyev'ten aşat degen oşo da kuurakken. Antkeni Bakiyev eldi kançık korkutkan. Mına 10 yıl murun 13. Mart'ta Medet Satırkulov'tu açık ile öldürüp salışkandı. Örttü. Bular bolsa başka jalmenen ketdi. Bular mına günөөsüz Sapari Sakıp Kulmatov'ga okşogon jigitlerdi kamap durup büt barın korkutup koydu. Karası al bir deputatın arkasında, köpçülüğünün arkasında biznesi varken, tuğanları varken bular eldi korkutu menen başkarası deyip ötedi. Mümkün janağı parlamentti başkarasınlar, çavundardı başkarasınlar. Bирок Kırgız eli başkayı. Kırgız eli ar bir nersege çıdaydı. Bирок adiletsizlikке, zökürlükке çıdabaydı. Kırgızdı korkutam degenler bilesiңер kандай olgan. Muna tarih var Kırgızdın. Albatta kebir vakitlarda bana satası ötüp ketkende alke göçler başkarıp kalgan. Oşölle Şeralı Khan'ın misali var. Şeralı Khan birikki ap kelgen Nusupi'yi öldürtken. Bırak mına oşondan beri kança yıl öttü. Şeralı Khan degende Kırgızlar tükürünöt. Nusupi'ye olsa buna başka elder, memleketler çok gezeklere 1200 yıl burun Kırgız kaganatı tüzülgen gerek olsun. Biz başka biliriz. Ordumuz başka. Anan keyin buna hurmatlı menin mekendeşler. Men 11. yılı prezident bolup kelgende bilesiңер. Günüge bir jagıra 2-3 miting ötçü.
свет жоқ, жол жоқ, ақша жоқ. Мына пограничник солдат болу, мұғалім болу, ашып кетсе 2000 сом алшы ма. Андан бері мына ошол ішінен шығатты митинг. Бийлик өзі митингке елді түртеді. Егерде себеп болса, ел наразы болса, ошонда ел митингке шығады. Ошондуктан мына президент катары билесиңер, свет маселеси болобу, жол маселеси болобу, маянандан колдон келишинче көтөрдүм. Мына керек болсо чек арачыларга ал эсе деп атпаймынбы? Мугалим, врач болобу. Колдон келишинче кылдым. Колдон келишинче жасадым. Кыргызстандын армиясын түзүп бердим. 100 миллион долларларга курал жарагына чейин алып келип бердим. Кыргыздын бүт дүйнөгө атын көрсөттүк. Өчмөндөр оюндарын өткөрүп, бүт дүйнө сыктанды. Аны да азыр берип салды. Бирок мындай да кайнап аткан. Мына жакында бул Кыргызстан жок болот деп керек болсо кээ бир президенттер чогулуп Кыргызстанды бөлүп алабыз деген Кыргызстанды 11-жылы алып 17-жылы тынчыган, алдыга бараткан, өнүгүп бараткан Кыргызстанды өткөрүп бербедиңби? Бул бийлик Кыргызстанды кайрап барат. Кыргызды кайдап барат? Тоңуп калган. Ушул жерде карынбагыла мекендештерим, кыргызча билбегендер да туруптур, аларга да мен кош кетейин. Уважаемые мои соотечественники, в 2011 году, когда я стал президентом, я принял бурлящий, кипящий Кыргызстан с сожженными городами Ош-Чалаба. Ни света, ни дорог, зарплата даже у офицеров, тех же пограничников 2000 сомов было. Аналитики писали, что Кыргызстан failed state, что Кыргызстан скоро развалится. И некоторые президенты соседние открыто говорили, давайте разделим Кыргызстан. И все эти годы я отдал на то, чтобы был независимый Кыргызстан. Решал вопросы энергетики, транспортные вопросы. Создал, реформировал и создал боеспособную армию. Построил сотни и сотни школ. Сотни и сотни школ. И максимально поднимал авторитет Кыргызстана на международной арене. На равных говорил с любым президентом любой страны, с любым главой государства. И Кыргызстан, бренд Кыргызстана уже был совсем другой. Вместо того клипа с Нурланом Матуевым в 2010-2011 году крутили клипы с играми кочевников. И я передал в ноябре 2017 года Сооронбаю Жээнбекову спокойную, стабильную, развивающуюся страну. Больше того, был создан благодаря помощи России киргизско-российский фонд развития, который еще долгие годы будет финансировать экономику. Но если сегодня власть вместо того, чтобы заниматься политическими интригами, вместо того, чтобы все силы бросать на то, чтобы каким-то путем сделать так, чтобы замолчала там, убрать его из политики или физически убрать, конечно, когда-нибудь заниматься проблемами страны. Если вместо того, чтобы сажать коррупционеров, сажают невинных людей, вместо того, чтобы, вот смотрите, сегодня самые отрасли, ведомства, которые приносят практически, вот только таможня 40% доходов приносит в бюджет, они отданы на откуп пора. Куда мы придем? Куда идет Кыргызстан? И, конечно же, я обращаюсь к президенту Сооронбаю Жээнбекову, я обращаюсь к сегодняшним властям. Займитесь работой. Займитесь работой. Занимайтесь пограничными вопросами. Занимайтесь экономикой. Вместо того, чтобы повышать тарифы и штрафы, наполняйте бюджет за счет того, чтобы вот эти и таможни, и другие ведомства работали честные люди. Такие, которые, как Кулматов и Сапар Исаков, которые сегодня сидят в тюрьме. Иначе
Иначе, конечно же, все это кончится плохо. И, конечно же, всем нам нужна стабильность. Вот Атамбаев и митинги. Я сказал, каждый год проводилось, каждый день 2-3 митинга. Я все годы отдал за то, чтобы Кыргызстан стал стабильной страной. Чтобы митинги были совсем другие. Чтобы они по каким-то гуманитарным вопросам, по вопросам другим проводились. Но митинги, их организовывает и революция всегда сама власть. Сама власть, когда вместо того, чтобы решать вопросы, проблемы простых людей, когда власть занимается только интриганством и запугиванием людей, когда предательство и запугивание возводится в ранг государственной политики, когда начинаются митинги, когда рано или поздно случается революция. Не дай Бог нам никому этого. Нам нужна стабильность, нам нужен мирный Кыргызстан. Урматтуу экендештерим, сөзүмдүн аягында эмне дерле мына жыл сайын эмнеге Куран окутабыз, эскерип атабыз. 17 мартты, 24 мартты, 7 апрелде. Анткени мына бул жигиттерибиз Аксыда элдин эркиндиги үчүн курман болгон. Эстелигине де жазыптар. Элдин эркиндиги үчүн курман болгон. Элибиз кыргыз эли эркин болсун. Бирок коркутпасын, үркүтпөсүн, Кыргызстанда тынччылык болсун деп жыл сайын Куран окутуп атабыз. Ачык айтайын, мындан арыгы 17 март, 7 апрель биз дайыма ушул жерден чогулабыз. Жылдагыдай канчалык мына көрүп атасыңар, бийлик Куттоспан менен берип берди, рахмат барыңыздарга. Мен дагы мына эгерде ачыкча сүйлөп койсом, кечирип койгула. Мен да силерди кабылып калыптырмын. Анан өзүмдүн аягымда албетте өтүп кеткен каармандарыбыз жаткан жери жайлуу болсун, топурагы топ болсун, иманы жолдош болсун.